кечеден бери, кече да сессияда мына напряженка кылып атасыңар. Бүгүн дагы депутаттар менен кайым айтышып, Акылбек Тогузбаевич Нурлан Тургунбековичтин сөзүнө каратып айтты. Нурлан Тургунбекович айтты. Вице-премьерлер за границада командировкада экен деди. А силер болсо наоборот депутаттар менен талашып атасыңар. Эгерде алып бара албасаңар түшкүлө бардың. 5 вице-спикер тең. Мына депутаттар менен кеңешип, туура сунуш берип ата койгула. Акыл Тогузбаевич айтты. Бишкек шаарынын мэри жок деди. Ош шаарынын мэри жок деди. Эртең смог болот. Bir отопление жарылса, bir тесте кайсы bir жылга окшоп, Кудай сактасын. Ким жооп берет? Талай Омукеевичти апарып камайбызбы? Могул жерде ар бир секторга жооп бере турган кишилер керек. Урматтуу вице-спикерлер, мындай алып барганда депутаттар менен аяр мамиле кылсаңар. Акылбек Тогузбаевичтин сунушун доошко салып койсоңуз. Түшүнгөн жокмун. Сиз кандай мамиле кылыш керек? Мындан артык кандай мамиле кылыш керек? Айткылачы. Нурбек Өмүрбекович, эми мени кайталатпаңыз. Ар бир айтканыңардын баарын айтып атабыз бу жерде. Кече көрдүм. Маселе коюп атасыңар. Мына эми төрага айтып кетти. Ошол моментте айтпайт беле анда төрага. Жок, эми андан кийин сөз кетти. Билип атканда айтпайсыңар. Сөз кетти да. Бул состав мындай экен. Нурлан Асанбекович дагы ар бир депутатка критикалап. Силер просто алып баруучуңар ал жерде. Эч кандай башка депутат менен айырмаңар жок. Спикериң баш болуп. Дагы бир жолу айтып атам. Мен бул жерге отурган эме кылган жокмун. Силер нормаль мындай нормаль сүйлөңүз, макулбу? Мен сизге айтып коеюн. Эмне болуп атасыңар бу жерде?